Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз көрүп турган идиштен курма пельмен жасайбыз. Бул идиш союз убагында эле бар болчу. Азыр деле кээ бир үй бүлөлөрдө бар. Ушул биз менен бирге болуп, акырына чейин көрүңүздөр. Идишибизге унду салып, 2 аш кашык өсүмдүк майынан куюп, жарым стакан жылуу сууга 1 чай кашык туз кошуп, камыр кылышты баштадык. Аз-аздан куюп, камыр кылабыз. Камырыбыз орто жумшактыкта камыр болуш керек. Үстүнү жаап, 20 мүнөткө дем алганга коебуз. Дем алган камыры жакшы жайылат. 2 орто чоңдуктагы пиязды майдалап туурап алдык. Сковородкага өсүмдүк майынан куюп, май кызгандан кийин тууралган пиязды салып кууруйбуз. Пияз бир аз жумшаргандан кийин эле фаршыбызды салабыз. Фаршты да өтө көп куурубайбыз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык ачуу калемпир кошобуз. Мына биздин фаршыбыз даяр болду. Мына камыры 20 мүнөт турду. Мен камырды 4кө бөлүп алдым. Жакшылап зубала кылып, дагы дем алганга коюш керек. Мына камырды жайышты баштадым. Камырдын астына унду көп сээп жайыш керек, болбосо идишке жабышып түшпөй коет. Көргөнүңүздөрдөй кылып, жарым чай кашыктан ар бир тешикчелерге фаршты салып толтуруп алдык. Экинчи камырда жайып алып, үстүнө жабып, көргөнүңүздөрдөй кылып нуургуч менен бир аз айландырсаңыздар, кийин каттуу айландырса, пельмендин формасы чыгып келет. Четиндеги ашыкча камырларды алып салабыз. Идишибизди төмөн кылсак, пельмендерибиз жерге күйүлүп түшөт. Мына пельменибиз өтө тез, оңой даяр болду. Сковородкага өсүмдүк майынан көбүрөөк куюп, пельмендерди куурушту баштадык. Мына бир бети бышты. Бышкандарыны эми биз алып коебуз. Мына тоюмдуу, даамдуу, берекелүү биздин пельмендер даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга баш багып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.